Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду 2014 жылдын ноябрь айында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин макулдашуусу боюнча уюштурулган. Өнүгүү фондунун максаты Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргыз экономикасын интеграциялоодо ишенимдүү финансылык өнөктөш болуу. 2015 жылдын сентябрь айында биз биринчи насыябызды бердик. Ушул күндөн тартып бизнести жеңилдетилген түрдө насыялоо иштей баштады. Мындан сырткары биз ишкерлерге лизингтик операцияларды эл аралык финансылык институттар менен биргеликте долбоорлорду кошо каржылоону сунуштадык. Биз 1 жыл ичинде кредиттерди жагымдуу кылдык. Тикелей насыялоо үчүн коюмду 7%дан 4%га чейин төмөндөттүк. Өнөктөш банктардын санын 3-төн 10-го чейин көбөйттүк. Эми биздин кредиттер бүтүндөй өлкө боюнча 300 филиалда жеткиликтүү. Керектүү маалыматты алууга мүмкүн болгон бирдиктүү байланыш борборун ишке киргиздик. Биз колдогон тармактары: транспорт жана агрардык өнөр жай тармактары, инфраструктураны жана айыл чарбаны өнүктүрүү, кайра иштетүү, тоо кен казуу жана металлургиялык өнөр жайы, текстиль тармагынын жана тамак-аш өнөр жайынын долбоорлору. Чакан жана орто бизнес менен катар биз стратегиялык долбоорлорду да колдойбуз. Ысык көл эл аралык аэропортун каржылоо, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы үчүн вагон составын алуу, кант өндүрүү тармагын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү, Кыргызстандын текстиль өнөр жайын калыбына келтирүү. Биз республикабыздын 8 шаары жана 7 облусундагы миңдеген ишкерлер менен жолуктук. Өлкөбүздүн бардык аймактары боюнча 569 долбоор ишке ашырылууда. 2016 жылдын ноябрына карата ишмердиктин жыйынтыгында 11 миллиард сомдон ашуун өлчөмдө жеңилдетилген кредиттер берилди. Экономикабыздын тармактарын каржылоо үчүн ресурстарды тарта берүүдө кепилдик беребиз. Өлкөдө жашаган ар бир жарандын ийгилиги бул мамлекеттин ийгилиги. Бирге өнүгүп, гүлдөгөн Кыргызстанды куруу колубуздан келет.